парикти тагынсам Хюррем эмес эле реально Фиона болуп калдым. Өзүмдү заставлять этип тартып коем да. Бирок ал нерсе деле туура эмес экен. Париться этип, улам ахваттарды карап, бирок азыр Кудайга шүгүр. Бул деле бир оору го дейм. Бул деле оору, шоумдук, бактылуу болуп көрүнүп, бай болуп көрүнүп, камера өчөрү менен өзүнүн баягы проблемасы менен один на один калат. Мындай күндөр болгон, бөйрөгүм ооруганча иштегем да съемкаданчы. Тияка барып тартылам, аяктан чыгып бияка тартып, бияктан чыгып тияка тартып, уже үйгө келип баса албай бөйрөгүм ооруп жатканга чейин больше мени отталкивать эткен мырзаларды жактырчумун да. Азыр ойлоп көрсөмчү, холодный мырзаларды, потому что у меня папа холодный, и мага естественно ошондойлор жакчу. Мен ушу 1-класстан 5-класска чейин школдон окуп жүргөндө азыр айтып коет го буллинг. Ошондой көп болчу да. Я не хочу, да, чтобы элдер башкаларда было чувство вот это неполноценности. Өзүң күнөөлүү. Могу 29 чыгып алып үйгө жетип алыптыр, а мен жүрөм айфонго жетпей деген чувствону бергим келбейт. Күчтүү болгула деп айткым келбейт. Анткени аял киши биз негизи Алла таалам бизди алсыз кылып жараткандыктан мындай нежная, красивая болуп эле жүрө берели. Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Сиздер Айзат Болотбек кызы YouTube каналын көрүп жатасыздар. Өзүңүздөр көрүп тургандай, менин коногум бүгүнкү блогер, ырчы десек дагы болот, Айым Айдаралиева. Салам Айым. Саламатсыздарбы? Убактыңды бөлүп атайын келип бергениң үчүн чоң рахмат айтамын. Сиздерге да чоң рахмат чакырганыңыздар үчүн. Мен сени телеканалдардан баягы жар издеп, түгөйүн издеп барган бир программадан, ошолдон аркылуу таанып калгам да. Анан ал жака чындап түгөй издеп бардыңбы? Кандай болду ошол жагы? Негизинде башында ошондой эле ниет менен баргам. Чындыгында эми балким жакшы инсанга жолугуп калсам, почему бы и нет депчи. Бирок убакыт өткөн сайын мен түшүндүм, ал жакта мен өзүмдүн адамымды таппайт экенимди. Бирок ушунча болду, эми ушунча келип тартылып аткан соң, эми аягына чейин тартылайын деп. Эми ачыгын айтканда азыр ушундай бир сөз бар го, эми хайп үчүн отурдум да аягына чейин. Бирок 2 сезон, 1 сезон толук тартылдым, анан 2-чи сезон ортосунда кетип калдым да. Бир аз өзүм ден соолугума байланыштуу. Ошол TikTok, блогер катары сени тааныштырып атпайбы? Анан TikTokко келип калганыңда абдан кызык болгон экен. TikTokко мен негизи жөнөкөй эле пользователь болчумун, өзүм TikTokто жактырчумун да аябай. Эч кандай блогер болом деген менде эч качан оюмда болгон эмес. Жөн эле видеолорду көрүп эле элди катары эле. Бир күнү бир орусча бир тамашалуу видео тартып койсом, тартып эле чыгып кеткем телефондон. Анан 1-2 сааттан кийин келсем, менде 42 подписчигим бар болчу, 42. 8 000 болуп калыптыр да. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Ошондон кийин дагы бир кыргызча тартып көрдүм, ажобузга кайрылып. Ошондон кийин 16 000 подписчик болуп калыптыр. Ушу бир видеодон эле 5 000, 6 000 киши катталып атса, значит, менде способность бар экен деп эле анан дальше тартып кеттим да. Бирок кээ бирөө бар го, аябай блогер болгонго даярданып, жана блогерлердин сабактарына барып, анан алгоритмдерди үйрөнүп, болбогон эле нерсе деп айткым келет да, ал нерселерчи. Кереги жок негизиндечи. Бул деген жана удачадан экен да. Эгер мындай харизмаң болсо, видеоң рекке чыгып кетет экен. Кээ бирөө бар аябай стараться этет, бирок окшошпой калат да. Ошон үчүн бул удачадан экен деп айта алам. Ошо президентке кайрылган видеодо мырзаларды ала качып кете берсек болобу деген кандай комментарийлер келди? Хейттер көп келдиби же тескерисинче тамашалуу сени колдогондор болдубу? Хейт көп келген. Өтө көп хейт болуп. Мен өзүм андай нерсеге даяр эмес болчумун. Мен өзүм негизи ошону сурайын деп атам да, кандай болду? Блогерствого такыр эле даяр эмес болгондуктанбы мен аябай депрессия болгом. Где-то бир жумада ыйлагам, мамама күндө чалып алып ыйлайм. Өзүм ата-энемден бөлөк тургандыктан мамамды үйгө чакырып алгам, мама мен менен жашап тургуз, 10 күн я не могу. Анткени аябай противный сөздөрдү жазышты да.
сен деген биздин ажообузду сыйлабайсың, сен деген полотенцечен отуруп ушул нерсени айтып атасың, кыздар качан эле эр издечү эле, сен деген ушул сөз такыр эсимен кетпейт, акыркы замандын бир белгиси болдуң деп бир аябай көп эмелерди жазышкан. Анан мен кийин көндүк бул сөздөргө деле. Бүгүнкү күндө хейттерге мындай тамаша чыны аралаш аябай башкача бир образда жооп берет экенсиң да. Башынан эле ушундайбы, мындай азыр өзүң башкача сүйлөп атасың, бирок ошол суроолорго жооп берген манераң Инстаграмда, ТикТокто башкача экен да. Бул атайын ошондо эле пайда болду же так кандай кылып жооп берсем туура болот экен, эл кандай кабыл алат экен деп ойлонуштурдуңбу? Мындай урушкан сымал болуп, какшыктап ушундай. Жок, мен негизи эле башынан буну ойлонуштурбай эле ушундай образга эмете алгам, көнүп алгам. Кийин эле бир аз биздин Нурлан Мотоев байкенин образы бир аз эле аралашып кетти. А так негизи өзүм менен урушканда өзүм ошентип урушам, ачыгын айтканда. Ошо. Какшыктабы? Мындай сонун образ экен да, мындай дароо эле түшүнүп каласың да, буну деген какшыктап ушундай кылып сонун кылып жеткирип атыптыр деп. Жана Мотоев деген ушул да суроо бар болчу. Ал мырза кандай реакция кылды ошону туурап чыкканында? Мен башында туурап жүргөндө мен эмнеден себеп турап калдым, жана позно деген видеосу чыгып кетти. Анан мага ушу Нурлан байкенин да бир аз жооп бергендери жагат. Мен билбейм, бул чыныгы адам ошондойбу же образбы, мен билбейм. Бирок ошол нерсесин турадым да, биринчи позно деген прикол. Анан элге жакты, женская версия Нурлана Мотоева деп башташты и Өзү эмне деди? Өзү көрүп турбу же сразу эле байланышка чыгат го ал мырза? Мага байланышка чыккан жок, мага жөн эле комментарий жазды. Жакшы жазды комментарий, колдоп жазды. Мен эч кандай Нурлан мырзаны оскорблять этпесем, жакшы, молодец деп. Сонун окшошуптур бирок. Ооба, ошо кээде комментарий жазып колдоп турат. Азыр турабай калдың. Азыр көп турабаганга аракет кылам, бирок кээ бирөө сагынып калат да, анан кээде комментарийларга ошондой образ менен жооп берип коем. Эми Фионанын образын тууралуу сурагым келип атат. Ал да бир аябай куп жарашып, бир сонун жеткирип бериптирсиң да. Анын кудул мырзалар сунуштадыбы, кандай болду? Жок, мындай болот. Мен негизи мага идеянын баарын катталуучуларым берет да. Мен эч качан өзүм жат алып ойлонбойм да. Анан комментарий окуп атсам бирөө Фиона деп жазып коюптур. Анан Фиона деп жазгандан кийин мага идея келип кетти. Почему бы и нет деп туруп сразу карнавальный костюмдарды издеп барсам, Фионанын костюму жок экен. Анан Хюремдики окшошуп кетет деди Фионаныкына. Анан мен барып кийсем, парикти тагынсам, Хюрем эмес эле реально Фиона болуп калдым. Анан ошону арендовать этип келип туруп, иниме айттым, бир видео тартып берчи мага деп. Анан эшиктин алдынан эле иним тартып берди. Анан ошо аябай жакты да элге Фионачы. Анан мага жазып башташты, Шрегин гана деп. Анан Болсунбек Стакеев байкени предлагать этип башташты. Шректи көрсө ал ойноп жүрчү экен мурун эле. Анан бир рекламага чакырып түшүп калып, ошо рекламадан таанышып кеттик. Анан ошол реклама себеп болуп кудулар менен бир аз аралашып калдым да. Ал образ эле токтоп калды, э? Ал образды мен негизи өзүм давно эле токтотмокмун, уже токтоду. Эмне үчүн? Бир аз тажап кеттим уже одно и то же. Өзүң дагы? Бир аз чарчап дагы кеттим. Анан реклама только Фионага түшүп туруп алды да. Жана ТикТок, ошол блогерлик тууралуу айткым келет да, бир мындай орусча айтканда напряжение болбойбу, ушундай тартышым керек, мындай жай жашоо эмес да, же сен кадимкидей эле жашоодо эле жашап жүрө бересиңби? Блогерлерде өзүнчө бир жоопкерчилик болот экен го? Бул негизи тартышым керек. Ачыгын айтканда мындай экен да, мен башында тартып жүрөрчүмүн жөн эле. Эч кандай ойлонбой эле, просмотрум канча болуп атат, канча лайк алып атам, элге жагып атабы, жакпайт абы, вообще ойлончу эмес экенмин да, азыр анализировать этип көрсөм. Бирок кийинчерээк сиз айткандай мага бул эме болуп калды да, видео тартпаганыма бир жума болуп кетти. Алгоритм охваттарды көрсөтүп турат. Мисалы үчүн сен мен 5 миллион киши охват болсо, карасам 4,5 миллион болуп калса или 3 миллион болуп калса, настроением бузулат да. И значит мен аз тартып атам, значит элдин интереси кетип баштады деп кээде мындай өзүмдү заставлять этип тартып коем да. Бирок ал нерсе деле туура эмес экен. Ошон үчүн жана кыргызча айтканда жана лихом келгенде эле тартып койбосом, а так өзүңдү чын эле жүк экен да. Чарчап кетпейсиңби дейм да, мындай зависимость дагы болуп, ошону улам эле карап, мындай кылышым керек депчи, мындай. Андай болгон.
калп айтпайм бир 3 ай эле болду мен антип оорубай калганыма. Бирок башында ошентип баштагам да, улам просмотрумду карап, историямды 30 000 эле киши көрүптүр депчи. Кайса элдердики 10 000 киши көрүп атканына сүйүнөт, кээ бирөө 5 000. Бардык нерсе шүгүрчүлүктөн экен да. Мен ошо шүгүрдөн бир аз алыстап, мынча эле киши көрүп калды, мынча эле болуп калды деп ушинтип баштадым. Бир күнү өзүмдү колго алдым. Кудайым маңдайыма кандай жасаса ошондой болот. Мурдакыдай эле эчтекени ойлонбой эле тарта беришим керек экен деп. Мурдакы айымага кайрылып баштадым десем болот да. Ошо блогерликтен сен ошончолук кыжаалат болгончолук акча табасыңбы же акча деле таппай, бирок ошого мындай көз каранды болуп калгансыңбы, жанагындай статистиканы улам карап? Например, көп акча тапкандар ошондой болуп калышы толук мүмкүн болуш керек да. Статистиканы, охватты карап ошол менен жан багат да. А сенде кандай? Менде деле мисалы үчүн рекламодательдер реклама сурардан мурун охватты сурашат да. Охватың жакшы болсо, там жакшы акча төлөшөт. Охватың низкирээк болсо эми анча акча төлөбөйт да. Ошондуктан мага да реклама кудайга шүгүр жакшы эле түшөт. И мен ошондон да зависимый болдум да, охватым аз что-то эме болуп атат депчи. Азыр мен реклама көп албаганга да аракет кылып калдым, анткени катталуучулар тажап да кетет экен. Бир туруп тигини айтып чыгып, буну айтып чыгып, и тем более мен жана өзүм колдонуп көрбөй реклама тарта албайт экенмин да. Анткени бир жолу ошондой реклама тарткам, аябай уят болуп калгам да өзүмчү. Ошондуктан рекламаны да аз алганга аракет кылам, и алардан мурун мен өзүм ошол услуганы колдонуп көрөм. Мисалы үчүн там клининговая компания реклама сураса, биринчи келип үйүм жинагыла, чтобы я могла мындай ишенип катталуучуларыма айткандай депчи. Вот. Бирок ошо көбүнчө ошо рекламодательдердин эле айынан болуш керек деп ойлойм, сиз айткандай жанагы париться этип улам охваттарды карап. Бирок азыр кудайга шүгүр. Бул деле бир оору го дейм. Бул деле оору, и лайктарды да карап баштайсың да кээдечи. Мынча миң лайк болуп калыптыр, аз деп. Начинаешь уже башкалар менен өзүңдү сравнивать этип баштайт экенсиң да, там могу көчө эле тартат деле, мен карачы менден өтүп кетиптир. А мен уже блогер болуп жүргөнүмө 1 жылдан ашып атат, мен эмнеге мындай болбой атам деп кээде болот экен ошондой нерселер. Бирок өзүм үстүндө иштеп азыр спокойно. Чыныгы өзүнүн жашоосунда жашабай калган блогерлер болуш керек. Ошол Инстаграм үчүн эле, например, контент тартайын, үй жыйнаса деле ошол контент үчүн, тамак жасаса деле ошол үчүн болуп, өзүнүн жашоосу менен жашабай калгандар болобу? Андайлар деле болот экен, бул маска кийишет экен да. Мисалы үчүн камераны күйгүзүп, башкача болуп көрүнүп, шоумдук, бактылуу болуп көрүнүп, бай болуп көрүнүп, камера өчөрү менен өзүнүн баягы проблемасы менен один на один калат. И бул жөн эле жасалма эле бактылуулук болуп калат да. Мен андайлардын уже битовун эле көрдүм. Сен блогту, ошол блогерликти кандай максатта алып барасың? Жөн алаксыш үчүнбү? Негизи бул хоббим, бул элдин көңүлүн көтөрүп коюш эле үчүн да. Бирок мен эгер менин максатым ушу аябай акча табуу болсо, анда мен өзүмө жалдамакмын, менеджер жалдамакмын, мобилограф жалдамакмын, күндө бир 3-4 рилстен киргизип, ошентип иштесең, анан чыгасың жакшы охваттарга. Бирок меники жана кыбыраган кырашат дегендей эле, өзүм эле настроением болгондо тартып коем, настроением жок болсо тартпайм. Ошо блогерлер бар го, например, аялдардын укугун коргош үчүн дагы бир ушундай коомдо бир резонанс болуп кетсе, ошону чагылдырып тартып, бир коомго пайда алуу нерсе алып келейин дегенге аракет кылышат да. Ошол үчүнбү же ошол деле охват үчүнбү? Сен деле ошондой нерселерди тартасыңбы? Пайда алып келсин. Мен негизи аябай бир несправедливый нерсе көрсөм, ошону комментировать этип тартам. Мисалы үчүн жакында эле бир болду го, доведение до самоубийства айтурган деген кызыбызды. Ошондой резонансный историялар болсо, өзүмдүн оюмду айтып эле коем. Барып журналистский расследование кылбайм, мен журналист болбогондон кийин. Бирок ачыгын айтканда көбүнчө блогерлер сценарий менен тартышат экен го дегени. Көбүнчөлөр ушу элге жагыш үчүн да. Кээ бир мырзалар деле отуруп алып фальш да. Там эркек эч качан аялга кол көтөрбөш керек. Эркек деген мынтиш керек, тиниш керек. Ишил аялдардын кулагына балдай бир кире турчу нерселерди сүйлөп коюшат да, это маски, я считаю да. Чындыгында өзү жашоодо аялын сабап эле жүргөндөр бар да. Бирок эл алдында ал мындай жакшы көрүнгүсү келет да. Ошон үчүн мындай негизи ушул сферада жүргөндөрдүн көбүнчөсү эле бир маска кийип калышат экен да. 3 ай мурун ушул жүктү мындай кичине бошоттум деп атпайсыңбы? Анан ал дароо эле болдубу? Все, мен Инстаграм үчүн жашабайм деп туруп эле өзүң жашоо менен жашап кеттиңби? Жок, мындай болду. Эми курбуларым бар. Аларга айтып берем.
мындай болуп тур, анан тиги деген карачы тигинин просмотру мынчага чыгып, менин просмотрум мындай болуп калды деп, алар вот как бир психотерапия сыяктуу сүйлөшүп отурушту менен. Айым, сен ар бир адам өзүнүн скорости болот. Кээ бирөө медленно, кээ бирөө шарт бат болуп кетет. Сен өзүң башында кандай элең? Ана ошо башында кандай экенин эстедим да. Азыр ТикТокко кирип эң алгачкы, эң биринчи видеолорумду көрсөм 35 лайкка разы болчу экенмин мен. 35, 40 лайк, 100 лайк, бир ашып кетсе 500 лайкка мен өзүмдү ушунча бир звезда сезип жүрчү экенмин да. Азыр, например, болбой калды дегенде эле 3000 лайк. Но мен ошол мага аздык кылып баштады да. Анан ошонун баарын сүйлөштү, көпкө чейин курбуларым менен сүйлөшүп отуруп, отчасти алар себепкер болуп, Алла тааланын жардамы менен мен ошол нерседен арылдым. Бул ошол TikTok, соцсеттен мындай зависимый болгон нерсе мындан дагы өнүксө, бир гана сенде эмес, башкаларда жашоо ушунчалык татаал болуп аткан да. Ооба, мындай экен да. Мен еще көп психологдордун лекцияларын угам, ушул жана динде түшүнүктөрү жогору адамдарды да көп лекцияларын укканды жакшы көрөм да. Например, Жылдыз, звезды имеют свойство падать. Мисал үчүн кээ бир адамдар бар го, на пике популярности болуп туруп карасаң, анан бир жыл анан эч ким тааныбай калат, ал чоң депрессия болот экен да. Кээ бирөө ичип кетет, кээ бирөө билбейм, кээ бир адамдар бар да, өздөрүн жоготуп коет экен да. Ошон үчүн ошол нерсеге өзүңдү жеткизбеш үчүн аябай одержимый болбош керек экен да, бул нерсегечи артынан чуркабаш керек экен бул нерсенин. Эмненин артынан чуркасаң, ошо сенден качат да. Популярностьтун артынан чуркасаң, ал качып баштайт. Бизде мындай экен да. Например, Фиона аябай хит болуп кеткен в свое время. Тияктан реклама, буяктан реклама менен жетишпей, бир мындай күндөр болгон, бөйрөгүм ооруганча иштегем да съемкаданчы. Тияка барып тартылам, аяктан чыгып буяка тартып, буяктан чыгып тияка тартып, уже үйгө келип баса албай бөйрөгүм ооруп жатканга чейин күндөр болгон. Анан азыр ойлоп көрсөм, жөн эле жанымды кыйнай берчү экенмин да. Анан Фионаны, например, мисал үчүн азыр көбүнчө унутулду, анткени башка блогерлер чыкты. Азыр ал блогерлер чыгып туруп, аларды да эл кызыгып, аларды да тартып, азыр карасам, аларды деле көп тартпай калды. Ушундай экен да. Бир жакшы бир образ жаратсаң, сени талашышат. Анан дагы бирөө чыгат, аны талашат, дагы бирөө чыгат, аны талашат. И ты должен быть готов к этому, да? То, что сени постоянно эле эл моон тербейт. Убактылуу бардык нерсе. Любой нерсе убактылуу да. Ошон үчүн с ума сходить этпеш керек экен. Прям дагы бир жолу кайталап атайын, чуркабаш керек да мунун артынанчы. Бир нерсеге ушундай берилип алсаң, анан ошол нерседен резко сенден жок болуп кетсе, аябай адам чындыгында стресс, депрессияга түшөт. Эми мен айтайын деп атам, блогерликтен ушул жан талашып иштегидей болуп, чындыгында бекер жашаса болот бекен, бардыгын бартер менен. Эми такыр эле бекер. Азыр мындай айтышат го, блогерлер мындай кызыктырышат да, ушундай кандай десем, популярдуу болсоң эле, ахват ушулардын бардыгы болсо, сага бардык нерсе өзү келет дегендейчи. Эми мисал үчүн мен башында ушу блогерликке келгенде, биринчи жолу бартерге мен эмне кылдырдым эле? Кирпигимди өстүрүп келип, аябай бактылуумун мындай. Прям бекер кылгандайчы, бирок ойлоп көрсөм, бул бекер эмес. Сен дагы тартышың керек, сен дагы анын услугасын продвигать этесиң да. Бул бекер деп эсептелинбейт негизиндечи. Билбейм, эми бир 2-3 миллион, 5 миллион эле подписчигиң болуп эле такыр эле бекер жашап калбасаң, бирок полностью бекер жашай албайсың го дейм. Основной заработок болуш керек. Мисал үчүн менде ушундай да, өзүм башка заработогум бар. Бул жактан мен жакшы жерлери ооба, жанагындай духи, косметика, там кыздарга керектүү нерселер, майда чүйдөлөрүм мен мурдакыдай сатып албайм. Там мисал үчүн чачымды боетушум керек, там ушундай затраталарым чын эле жабылып калат да. Бирок бул деле мен өзүм мага эч ким эле бекер берип койбойт да ошол нерсени. Мен кайра отрабатывать этип беришим керек ошол нерсени. Бирок совсем бекер жашайсыңар деп бул деле бир. Сенин жарнамаңа ыраазы болбой калгандар болду беле, мындай пикир келишпестик болупчу? Жарнама тарттырып, сага бирок анан ыраазы болбой. Болсо керек, мен Фиона болуп тартылып жүргөндө, ооба болгон. Мен бирок башында сразу айтам да, өздөрүнүн бир 100 подписчиги бар экен. Анан ошо просмотр жакшы кетпей калганда мен айткам, мен Фиона болуп көрө калгыле, элдин баары эле лайк баспайт, силерге таргет кетиргиле.
деп мен башынан баарын түшүндүргөм. Алар ооба таргет кетиребиз деп туруп таргет кетирбей эле жөн эле по факту мени тартып алып, и они от меня требовали, да, там нереальных просмотров. Анан мен аларга түшүндүрдүм, мен силерге айтпадым беле, мен мисалы үчүн таргет кетириңиздер, мен колуман келген нерсени мен уже кылып бердим. Ушундай бир нааразычылыктар болгон, ооба, бирок ал бат эле регулировка болуп бүткөн да, бирок аябай прям сенин рекламаң ужасный экен дегендер болду экен. Алдыда айтпадыкпы, например, атактуулукту куусаң сенден качышы мүмкүн депчи, анан сени азыр эл тааныйт да. Жанакы түгөй издеп барган проектке дагы 3 айдай чындыгында отурдум, андан кийин хайп үчүн отурдум деп өзүң айтып атасың. Ошондо атактуу болгуң келдиби? Анан атактуулук кандай экен? Ал кезде мындай болот, мен негизи башында ушу 3 айдан кийин эле кетип калайын дегем ал проекттенчи. Анан көбүнчө мени региондогулар таанычу эмес да. Менин охваттагы, например, карайсың го, Бишкек көрөт, анан бияк көрөт, тияк көрөт деп анан ушу биз жолуктукка барып баштаганда Ош, Баткен, Жалат кызык көрүп баштады мени. Анан мен почему бы и нет деп анан ошол үчүн отурдум да. Кичине ушу элге, региондогуларга таанып алайын депчи. Анткени Бишкек Кудайга шүгүр тааныйт эле. Ошол үчүн эле отурдум. Ошо таанымалдуулук, атактуулук кандай экен? Анын даамы кандай экен? Жактыбы? Ошол атактуулукту кичинекейиңден эңседиң беле? Подсознательно бул нерсе болот да, анан ошол акырындан орундала берет экен. Кичинекейиңде балким атактуу болгуң келгендир. Болгум келген, и кичинекей кезимде мен музыкага аябай кызыкчумун. Ошо ырларга кызыгып, бир 7-классыман баштап эле көптөгөн ырларды жаздырып жүрчүмүн да. Бирок мен атактуулукту ошо ыр жактан алып келгим келчү да, ырчы болуп чыккым келчү. Бирок ачыгын айтканда добур байкелер менен деле убагында иштешип көрдүм. Биякта деле студияларда жүрүп көрдүм, ырчыларды деле ээчип жүрүп көрдүм, бирок атактуулук келген жок мага. Анан ошондон кийин эле меники үмүт кылган, атактуу болбосом койдумчу, өзүм жумушум бар, Кудайга шүгүр жүрө берейин деп. Анан бул атактуулук мага неожиданно, внезапно келип кетти. Жаман дебейм, Кудайга шүгүр, жакшы жерлерин деле көрүп атам атактуулуктун, жаман жерлерин деле көрүп атам. Эми 5 кол тең эмес дегендей. Жаман жерлери бул жана бул билбейм, балким чындык калпы жана көз тийүү деп коет го. Балким кээ бирөө катуу жакшы көрүп коет, кээ бирөө жаман көрүп коет, ошо көз тие берет дегендей. Ошол жерден эле бир аз кыйналдым да. Сыркоолоп, ошондой күндөрүм болду. Жакшы жерлери, эмнеси жаман, көчөдө басып баратсаң келишип, кучакташып, там сүрөткө түшүп, кээде туруп сүйлөшүп. Мен мурун өзүм базарда иштечүмүн, келишчи, мага келип менен сүйлөшүп, соодамды кылып кетишти да. Жакшы эле, ал жерлери жакшы. Мындай психологияда ошол атактуулукту, бирөөнүн көңүлүн бурдургусу келген адамдарга кичинекейинен мээрим, ошондой нерселер жетпей калган деп да айтылат экен да. Буга сен канчалык кошуласың? Мен ойлойм, могу 90-жылды төрөлгөндөрдүн баарына эле внимание жетпей калса керек. Азыр, например, мисалы үчүн балдарды карасаң, атасы, энеси мындай вниманияны толук бергенге аракет кылышат да. Могу мен өзүм 96-жылкымын, бизде деле тиги тууганымдыкында, тайнемдикинде, таятамдыкында жүрдүм, бир 5 жашка чейин. Анткени ата-энем иштеш керек, үй-бүй кылыш керек. Алар шаарда, мен нарында, ошентип тайжемдин колунда жүрүп калдым. Балким чындыгында мага внимание жетишкен эмес да. Бир 5-класска чейин деле ошо ата-энем базарда иштейт. Эртең менен кетишет, кечинде келет, ошо инимди карап, инимди садикке алып барып. Биз 90-жылы төрөлгөндөргө барыбызга эле внимание жетпейт, баарыбыз эле травмированный. Азыр ойлоп отурсак, ата-энеңди тим эле көп нерсени мойнуна илип салышыбыз деле мүмкүн да, күнөөлөпчү. Бирок алар деле колунан келгенин кылды, ушу иштеген деле себеби ушу бизди жакшы мектептерде окуталы, жакшы университетке тапшыртайын деп убагында өздөрү окуй албай калган. Ошон үчүн аларды деле түшүнөм. Алар ата-эне өзүнүн түшүнүгүндө бизге жакшы нерселерди кылды. Ооба. Бирок негизи мен ойлойм, балага внимание бериш керек. Кыз кишиге атасы көбүрөөк внимание берсе, кыз кичине уверенныйраак болуп чоңоет экен да. Мисалы үчүн менин атам аябай жош киши, көп сүйлөбөгөндүктөн мен да ошондой, мен менен сүйлөшпөгөн, мындай больше мени отталкивать эткен мырзаларды жактырчумун да. Азыр ойлоп көрсөмчү, холодный мырзаларды, потому что у меня папа холодный, и мага естественно ошондойлор жакчы. Кээ бир кыздар бар го, аябай вниманияны жакшы көрүшөт. Мисалы үчүн там мырзалардан көп внимание требовать этип, там мен ооруп атам, дарымды алып келип бер деп. Мен мисалы үчүн алардын атасы, значит, ошондой отношение алган деп өзүм ойлойм да.
мамам эми ал кандай десем аябай бизди моюн чалчаңдап эркелеткен эмес. Мамам өзү бир аз строгая, но колу тийген эмес да. Эми балким бала кезде бир уруп койчу, но прям көңүлүмдү калтырып сабаган күнү болгон эмес. Мамам менен кийин жакындадым мен. Мен өзүм мектепте студент кезимде мамам менен көп жакын болчу эмесмин. Көп сырларымды айта алчу эмесмин. Кечиресиздер. Бирок кийин ошо университетти бүтүп ошондон кийин мамам менен азыр курбудаймын. Күндө сүйлөшөбүз, болгондой айтып бере алам. Эч кандай секреттерим жок, советтешем, сырдашам. Эң жакын курбум менин мамам да. Кээ бирки айымдар ушул мамасы менен дистанция кармап чоңоет, ошол менен өмүр бою ошентип өтүп кетет да. Сенде жакшы ушул барьер жеңилипсиң да. Эмнеден улам болду? Түшүндүң, апам менен жакын болушум керек экен деп кайсыл учурда түшүндүң? Башыма кырсык келгенде түшүндүм. Башыма кырсык келгенде мен жакын деген досторум баардыгы жок болуп кеткен. Бир гана мамам калды. Эмне болгон кырсык болду? Автокырсык. Ошондо мамам эле калды жанымда. Мени түшүнгөн, уккан, мени күнөөлөбөгөн. Ошондо түшүндүм да, эне бул эң биз ойлой беребиз да. Мен азыр кээде көрүп калам. Азыркы подростоктор башкача го. Апалар менен айтышып, огрызаться этип. Мен деле ошондой болчумун школдо окуп жүргөндө, огрызаться этип айтышып. Азыр ошолорду көрүп, анан кээде барып жанына айткым келет, апаң менен антпай кийин өкүнөсүң деп айткым келет. Эми бирок антейин десең азыркылар не твое дело деп салабы деп да коркосуң. Бирок негизи азыр жаштарга айтат элем, апаңарды сыйлагыла, ушу энеден бөлөк эч кимге керегибиз жок. Сен жакын эмес учурда эмнеге андай болду эле? Сенде иште балким таарыныч болгон энеге деген. Балким болгондур. Мамам ушу мектепте окуп жүргөндө родительский собранияларыма көп барчу эмес да. И, наверное, как ребенку мен ойлой берчүмүн да, что она меня братишку любит больше, чем меня деген ойлор балким болчу да менде. Скрытный болчумун, көп эме айтчумун мындай. Еще эме болчумун да, мындай агрессивныйраак болчумун. Урушуп кетип, мамам менен айтышып кетип, бир школдо окуп жүргөн кездер да бул. Мен да психологдор менен ушундай интервьюларды көп уюштурам да, анан ушундай агрессивдүү балдар ошол эне атадан толук сүйүү, мээрим албай калгандар деп айтышат да. Сен айтып атпайсыңбы, атам кичине мындай жабык киши кандай депчи, мындай сени уруп соккон эмес, бирок закрытый болгон. Апаң дагы кичине строгий болгон. Ошондуктан балким сен агрессивдүү болушуң мүмкүнбү? Балким ошондуктан. И дагы бир себеби, мен ушу 1-класстан 5-класска чейин школдон окуп жүргөндө азыр айтып коет го буллинг. Ошондой көп болчу да. Өзүм тыпырайган сопсон эле кыз болчумун, бирок билбейм, мага иштери күч окшойт да, анткени мен ата-энем эч нерседен кем кылган жок. Мен ачыгын айтканда ушу мектепте кыздар 5 сом көтөрсө мен 10 сом көтөрчүмүн. Содагерлердин балдары ошондой болот. Жакшы кийинип, жакшы кийинчүмүн, жакшы телефон көтөрчүмүн. И мени ошон үчүн классташтарым кошкулары келбей, там бочка деп ар кандай оскорбительный сөздөрдү айтчу да. Бирок кийин 6-класс болуп башка мектепке кетип калганда мен агрессия көрсөттүм башкаларгачы. Азыр мисалы үчүн уялам. Эмнеге көчүп кеттиңер? Ошол үчүнбү мектептеги буллинг үчүн эле? Мектепте жок, буллинг эмес, мен мектепке ошо буллингдин айынан мектепке барбай коюп, на второй год калып калгам да. На второй год калып, анан кой деп башка жаңы мектеп ачылып атканын, ошо жаңы мектепке эле алып кетип калышкан да. Мектепке барбай койгончолук деңгээлде ошондой сен кысым көрсөт. Ооба. Ошондой болчу. Мен өзүм эме болчумун да, отпор бере алчу эмесмин. Мисалы үчүн эсимде ошо бир классташ балам Адилет деген, эгер көрүп аткан болсоң. Ойноп атып, анан бирдек ручка менен бутума сайып салган да. Вот, вплоть ошондой моменттер болгон. Мен башка бир классташ балам мага жакчы, ошо баланын көзүнчө башкалар мени бочка десе, мага аябай катып тийчү да, эмичи. Ошонун айынан да мектепке барбай койчумун. Мамама мен мектепке кеткен киши болчумун, бирок мектепке кирчү эмесмин да. Мамам жумушка кетери менен кайра үйгө кирип мультик көрүп отура берчүмүн үйдөчү. Эми рано или поздно мугалимдерге жетти, бирок ушу мугалимдер эмне үчүн мектеп мамама келген эмес билбейм. Кызыңар мектепке келбей атат, 6 айдан ашып атат, эмне болуп атат деп да сурап коюшкан эмес. Мамам кийин бирдек болуп мектепке барды, барганда ошол жакта айтышты, бул мынча күн пропуск кылды, мынча ай
на второй год дегенде мамам шок. Ай, бул мектепке кетип атпады беле? Анан мен ачыгын айтып ыйлап бердим. Ушундай мени бочка дешет, мындай дешет, тине дешет деп башка мектепке барып, ал жактан жаңы мектеп болгондуктан кайра мурдакыдай мага кысым болбосун деген ой менен мен биринчи көрсөтчүмүн да. Классташ кыздарымды, сабактарымды жазышчы, домашний заданияларымды аткарышат. Ушуну билбейм мен. Үстөмдүк кылган турбусуң? Азыр, конечно, уяласың ал нерселерди эстесең, анткени чын эле менден коркушчу да. Биринчи мектебиңде ошол нерселер, кысым көрсөтүүлөр, жаман мамилелер канча жыл созулду? Эмне үчүн мындай алгачкы эле убактарында балдар ата-энесине айта албайт? Мугалимдерге айта албайт? Көп ушундай учурлардан аябай оор мындай кылмыштар да болуп кетет го мектептерде. Ооба. Эркек балдар арасында. Бизде ал кезде азыр ачык айтканда рекетчилик көп болгон. Бизде акчага күрөштетишчү. Мисалы үчүн бир 4-классымда башталды, 200 сом таап кой деп туруп кетип калышат. Ошо 8-9 класста окуган кыздар. Биз ошо табабыз, ошону издейбиз кыздар болуп. Таппасак сабайт, урат, ошондой болчу да. Ал кезде аябай мода болчу ошондой. Сабап видеого тартышчы, тартып ошолорду таратып, мен Кудайга шүгүр, мен эч ким антип сабап тарткан эмес видеого. Бирок бир инцидент эсимде, мен тарткам да, мени сен тарт деп заставлять этишип, башка кызды сабашып, анан мен ошону тарткам да, коркконуман тарткам, анткени менин телефонум камерасы бар экен, башкалардыкы жок болуп. Вот, эми азыр андай болбой калбадыбы шүгүр. Ошол эмне үчүн алгачкы эле убакыттарда дароо эле ата-энеге же мугалимге айта албайт бала? Эмнеден коркот? Ал кезде эме болчу да. Уят болчу да. Типа как лохушка. Сен мамаңа айтасың, сен папаңа айтасың, анан мугалимге айтасың деп ушундай болчу да. Ошо эме баягы эле корку сезиминен эле айта албайт го деп ойлойм. Подростокторчу. Бирок азыр мектептерде деле ушундай болуп атабы? Вот недавно эле бир жуманын ичинде 2 эркек бала каза болбоду ушундайдын айынан? Окуучуларчы. Уже бүткөн го ошо деп ойлоп. Ал окуяны сен де пропускать этип калсаң керек. Ушул эми сен блогуңду көп адамдар көрөт да, бизге окшогон энелер көрөт, анан ушундай нерселерди жеткирсең андан да жакшы болот да. Например, мисалы үчүн сен өзүң башыңан өткөндү айтып, ушундай болгон, бала менен ачык сүйлөшүш керек да, балам ачык айт депчи. Биз ал убакта ачык деле айтчу эмес элек, кайсы баланы жакшы көрөсүң, мектепте кандай окуп атасың, айта алчу эмеспиз да. Ошон үчүн ата-эне ачык сураса, бала деле ачылып айтып береби дейм да. Блогуң аркылуу ушундайларды жеткирсең, андан дагы пайдалуу болобу? Жок, менде андай ойлор болгон. Бирок мен өзүм көбүнчө мындай жалаң эле юмористический нерселерге лайк басып бергендиктен менин рекомендациям жалаң эле бир эме да, мындай несерьезный нерсе чыкпайт. Мен новости окубайм. Жаман негативге өзүм толгум келбейт. Бирок я понимаю то, что мен аны игнорить эткеним бир польза келбейт обществого, аны түшүнөм точнее. Менде деле ушундай ойлор болгон. Бирок сизден азыр угуп атам да ошондой. Кстати, мен жакында угуп калдым, ушу класста кыз менен бала урушуп кетип, кызды катуу жүрөккө чаап, качып болуп калыптыр кыз. Вот ошондой эле балдарды, именно эркек балдарды ата-энеси үйрөтүш керек да бала кезинен эле. Сен эркексиң, бул кыз деген слабый болот, эч качан кол көтөрбө, антип айтып атпайбы, мен деле классташ балам ручка менен мону сайып салган депчи. Ошол сыяктуу эле ата-эне айтыш керек. Мээримдүү болгонго үйрөтүш керек. Животныйларга, мышык, иттерге мээримдүү болгонду үйрөтүш керек. Бизде мен кээ бир ата-энелерди көрүп калам. Бир 3-4 жаштагы баласына бир 5-6 айлык мышыкты алып келип салып берип коет, деги мыжыгып ойноп өлтүрсө молодец деп башынан сылайт да. Ушу мышыкты өлтүргөнүн хвалят да. Бул өтө туура эмес. Ал чоңойгондо ал насилияга жакын болуп чоңойт, коомго бул өтө опасный адам болуп чоңоет да. Ошон үчүн билбейм, мен ата-энеме эмнеге ыраазымын. Бала кезимден эле ит мышыкка аябай жакшы отношение кылган, үйрөтүшкөн да. Жаныбарларга. Мен канчалаган мышыктарды бактым. Азыр өзүмдүн эң жакын досум деп коеюн, мышыгым бар. 9-га чыгып калды. Көп ошо мышыгымды да тартып, мындай элге жеткизгим келет да. Булар деле жаныбар. Буну Алла таалам атайын ушу бизге жаратып койгон, бир боорукерликке үйрөтөйүн деп жаратып койгон деп. Ошон үчүн ата-энелер балдарына животный алып берип, не обязательно ит, мышык, балык алып берип, даже уже балыкты багып, ошону ухаживать эткенди үйрөтүп койсо эле, бала мээримге өзү болот. Боорукерликкечи. Ошол адамга травма деген сөздү
көбүнчөсү жаман көрөт, ушул сөздү эле айтып калдыңар деп. Жана адамга травмалар ошо бала кезинен мындай сиңип калат экен да. Блоктор деп атпайбызбы? Анан ушул мектептеги окуяларды сен кийин иштеп чыгып, баардыгын жүрөгүңдөн кетирип узаттыңбы же дагы деле эстегенде жүрөк титиреп жаман болобу? Жок, мен бул ситуацияларды баягы бир эмеге барганда эле эстегем, тоже ушу подкастка тартылган барганда эле бир эстедим, бирок кээде болот эми ошо мындай ыйлап үйгө келаткан момент кадрларды эстеп өзүм жүрөгүм ооруп кетет, өзүмө боорум ооруп кетет кээдечи. Бирок мен бул травмалар менен жашагым келбейт. Мен ал кезде баары мен деле эмес, көбүнчөндө эле ушундай болчу деп кайра өзүмдү успокаивать этип коем да. Ошондуктан эле мен сабашчы эмес, просто мага колдору тийбейт. Мага азыр ойлоп көрсөм, мне просто завидовали деп коем да. Зависть. Даже айтып атпаймынбы, ошо соодагерлердин балдары ушундай жакшы кийинип, эң биринчи телефондорду алып, ушундай болот. Анан баягы кыздар, балдар чогулуп алып бөлөбүз деген эме болот да, например, айымды бөлөбүз. Сен сүйлөсөң, сени ошо бөлөбүз дегендей болуп, ошондой оюн болчу, ошондой оюн болчу бизде. Бөлүп коюшчу, менен жаныма бир кыз эсимде, бир классташ кызым менен сүйлөшкөнүн көрүп калышып, аны да бөлүп коюшуп, анан экөөбүз жүрүп калганбыз да. Демек, мектеп кезде эң жакын курбу, классташ дегендер сенде жок турбайбы же барбы? Жок. Эми азыркы заманда айымдар эмес, мырзалар деле иштеп бир материалдык нерсеге ээ болуш үчүн мындай кичине татаал заман болуп атат да. Анан сенин сурайын дегеним, өзүң жаш болуп туруп эле бир үй, машина деген азыр муктаждык да баардыгына. Ошол нерселерге кантип жеттиң? Анча-мынча эркектер жете албай жаткан нерселерге. Ачык айтканда, мага ата-энем алып берген. Биз эки эле бир тууганбыз. Мамам илгери ушу биз үйүбүз жок жүргөн кездерде, квартиралап жүргөн кездерде мага мечтать этип, мага айтып берчү да, кийин биз иштеп туруп, сага өзүнчө үй алып беребиз, сенин машинаң болот, мен жаныңа отуруп алам, анан сен машина айдайсың деп. Я была ребенком, ошентип анам мне айтып берчү да, мондай этаж үйлөрдө жашайбыз деп. Азыркы жөнөкөй 9 этаж мага роскош көрүнчү да. Кийин аманчикеде өзүнчө үй алып берип коебуз, сага өзүнчө алып берип коебуз деп. Кудайга шүгүр, ошо тилектерибизге жеттик. Мен 20 канча жашымда мамам мен бир 19-20ларга чыкканда бир комнат квартира алып койгон, иштеп. Алып, ал квартирага квартиранттарды киргизчүбүз. Анан мен 25ке чыкканда мамам мени бөлдү, сепарация кылды да. Эми ошо квартиранттарды киргизбей эле коелу, сен өзүң барып жаша деп. За рулем мен 2013-жылдан бери эң биринчи машинам Fit болчу. Аны папам алып берди. Ошон үчүн азыр кээ бир блогерлер бар да, эми алдап, мен өзүм жеттим бул нерсеге, анан я не хочу, да, чтобы элдер башкалар да было чувство вот это неполноценности. Өзүң күнөөлүү. Mo 29га чыгып алып үйгө жетип алыптыр, мен жүрөм айфонго жетпей деген чувствону бергим келбейт. Ошон үчүн бунун баары ата-энеме благодаря, Алла таалама шүгүр, ушундай жакшы акылдуу ата-энени мага берип койгон. Анткени ата-энең акылсыз болсо деле жаман экен, балдарың деле акылсыз болсо жаман дегендей. Ошон үчүн ата-энеме рахмат. Кыргыздарда мындай сепарация түшүнүгү анча жакшы калыптана элек да. Анан 25ке чыккан кыз ата-энеси үчүн кичинекей эле көрүнүп, күйөөгө чыкмайынча үйүндө эле жанында эле жашай берет. Бизде ушундай да. Анан силерде эната ушунчалык түшүнүктүү болгон үчүн сепарация кылыптыр силерди бөлүп. Менин мамам өзү ушу мен курактуу кезде кыялданчу экен да. Ушундай жумушта иште, өзү мамам юрист болгусу келчү, мен өзүм юридическийди бүттүм, сотто иштеп жүргөн кезим ошондо. Мамам өзү ушундай кыялданчу экен да, жумуштан келип, коюп келип, там өзү менен өзү, анан ошо өзүнүн мечтасын через меня воплощать этти да. Мен 25ке чыгып ушу жумуштан үйгө келатсам, үйгө келсем эле мамам айтып калыптыр, айтты, квартиранттарды чыгаралы, сен өзүң эми жашап көр өзүңчө. Өзүңдүн кириңди өзүң жууп, өзүң тамагыңа өзүң жасап, коммунальный услуга төлөгөн кандай болот экенин үйрөн. А то бизде көбүнчө мындай да, кыргыздарда кыз кишиге антпейт да, эркекке жанталаш үй алып беришет, машина алып беришет, ай бул аялын алып келиш керек деп, бирок кыздарга антпейт биздечи. Ошон үчүн кыздар кийин турмушка чыгат, же ни кола ни двора, үйүнө батпайт, жана сөз бар го, төркүнгө да төрөдөй кыз батат дегендей. Балдары менен самсылап, ата-энесине, күйөөсү менен урушуп кетсе аяка батпайт, бир туугандарына тем более батпайт. Менин мамам ошондой ой жүгүрткөн экен да, ошо кийин күйөөгө тийсе деле бара турчу жери болсун.
күйөөсүнүн көзүн карабасын деген ойдо. Мен деле өзүм шок болуп калгам. Жумуштан келдим, эч кандай жаман оюм жок келди. Анан ошентип бөлдү. Бөлгөндө бөлүнүп кеттим, мышыгымды көтөрүп алып, оокаттарымды көтөрүп алып, бир жума аябай жаман болдум. Жалгыздык жаман экен да, чын эле жаман болуп, кайра кийимдеримди көтөрүп алып, кайра мышыгымды көтөрүп алып үйгө келдим мамама. Мамам мен жалгыз жашай албайт экенмин, мен силер менен эле жашайм десем, мамам жок, все, давай эмчектен чык дегендей эле кылды да. Бирок Кудайга шүгүр, самостоятельностька үйрөндүм. Азыр баарын расписывать этем да, так, бул акча менин продуктума керек, буну мен коммунальный төлөшүм керек, так, буну мынтишим керек, тинтишим керек деп өзүмдү полноценный взрослый адам сезем да эми. Жана айтып калбадыкпы, ошо кыргыздар эркек баласына баардыгын кылып берет, аны кредит алса дагы үйлөндүрөт, үй ата энесинин үйүбү же иш кылып үй алып берет, унаа алып берет, анан кыз киши турмушка кетти, ал кимге кетти, кандай жерге барды, кыйналып атабы, ошол үйгө жеткенге чейин кыздын канча нерви кетип үй алсак экен деп кыялданды. Ал нерсени мындай кыргыздарда ушундай калыптанып калыптыр да, кыз киши кетти, болду, эркек балама кылып жасап берейин депчи. Ошон үчүн мен дагы айткым келет, кызга дагы эркек балага дагы бирдей мамиле кылсак депчи. Бул азыр тем более азыркы заманда чын айтканда сүйүүгө ишенич жок. Сүйүү келет кетет экен. Мурдагы азыр мурда эме болчу да, кой ажырашуу өтө уят болчу. Кой каяка барам, каяка батам дегендей болуп. Азыр оңой эле ажырашып калышты го. Мен тем более сот системасында иштеп жүргөндө күнүнө эле жок дегенде бир 5 пара ажырашчы да. Күнүнө стабильно 5тен пара ажыраштырчубуз бизчи. И ошондой болот. Бул эми жашоо экен, ушундай экен. Ошон үчүн кыздарды дагы ушу менин ата энем сыяктуу үйүн алып берип койсо, колунан келсе. А эгер эми колунан келбесе, конечно, айта албайсың. Колунан келсе үй аны алып берип койсун, машинасын алып берип койсун. Анткени көбүнчө кыздар дагы ошо үй машинага жетиш үчүн жаман жолго да түшүп алышат, ачыгын айтканда. Ошону бир роскошь көрүп алышат. Мен билбейм, мен кичине ошол нерселерге ошо нерселер менде болгондуктан, менде өтө кызыгуум жок болгондуктанбы, андай жолго түшкөн жокмун десем болот да. Кыргызда макал бар да илгертеден эле, аялды жокчулук, эркекти токчулук бузат дегенчи. Анан жаш кыздар эми азыр көбүнчө өзү эле угуп көрүп атпайбызбы, же өзүнөн аябай чоң бир байга тиет, же токол болуп кетет, же дагы башка жаман жолдорго барып анан ошол байлыкка жетип атпайбы дегендейчи. Анан бар нерсеге, мындай бардар жашоодо чоңойгон кыз ток болуп, көңүлү ток да, андай нерселерге кызыкпайт. Ошондой болуп турбайбы? Ошону менен бирге эле баягы даяр нерсеге келип отуруп калганда эмгек эмне экенин билбей калган жоксуңбу? Жок, меники мындай да. Биз иним төрөлгөнгө чейин биз өтө колубузда жок турдук. Мен жоктукту да көрдүм. И барды да көрдүм да. Эгер башында балким эле башынан эле менде все роскошно болсо, азыр балким бир аз өзүм высокомерный, көпкөн кыз болмокмун. Көпкөндүк эле жакшылыкка алып барбайт. Балким аябай шумдук бузулуп кетмекмин. Бирок мен аны да көргөндүктөн, буну да көргөндүктөн мен баалайм да. Күндө кээде умтуп ойгонуп, өзүмдүн үйүмдү карап, Кудайга шүгүр келтирип, мен чын эле өзүм үйүмдө жатам деп кээде ишенбей кетем да. Бизде деле болду ошо квартиралап жүрдүк деп атпаймынбы, көп эле. Ошонун баары мындай эсте да, эсте бар. Адам алдыга мындай жылган сайын артында бир кылчайып караш керек. Сөзсүз ким элем, ким болдум дегенди сөзсүз унутпаш керек да. Кээ бир адамдар бар да, ушу жок болуп туруп аны внезапно алат алам берип койсо, тиги колуна бир 5 тыйын түшсө сразу кеңкейип калышат. Мен ошондойлорду көп байкайм да, монтип кеңкейип калышат. Алат алам берип сынап көрөт, бербей сынап көрөт да. Ошо сыноодон туура өткөнгө аракет кылыш керек экен да. Эми келбет жөнүндө комментарийлер келип берет экен, ошо бетиң ушундай, андай мындай дегенге сен аябай тергесиңби, тамашачыны аралаш кылып жооп бергенде? Комплекстер бир аз көбөйөт экен. Мисалы үчүн мен ошо TikTok'ту жаңы баштап аткан кезде мен 77 килограмм болчумун. Мени хейтерлер арыктатып азыр 69 кылышты. Мунун деле өзүнүн бир пайдасы бар да. Анткени баары эле мактай берсе дардаңдап кетпеймби? Анан ушу бир аз весиме көңүл бурдум, туура тамактанганга аракет кылып баштадым. Анан ушу бетим толук да бул өзгөрүлбөйт. Анан бир аз комплекстер пайда болду. Бирок анын баарын мен тамашага айландырып коем. Эми мындай да орустарда сөз бар го, красота в глазах смотрящего. Адам эмне ичинде эмне көп болсо, ошо нерсени адамга тартуулай алат. Мен андай жана мен жөнүндө аябай страшный нерсе жазса, ойлоп коем да, байкуш.
тагдыры жаман аябай оор окшобойт деп тартынбайм. Мен блогер кыздарды баардыгы эле сулуу көрүнө берет да мага, мындай келбети, дене мүчөсү, анан көрсө деген баарын мындай жасашат турбайбы? Сенде андай ойлор жаралган эмес беле? Жок, мен корком. Семизсиң, анан тиндейсиң, мындайсың деп жаза берсем. Жок, мен максимум арыктаганга мен бир аз эле нанды азайттым дагы, анан залга жазылдым. Ошол эле мага таасирин берди да. Бирок мага предлагать этишкен липосакция, бир хирург жазган. Мен сизге липосакция кылайын, сиз мага полный реклама, полном объеме тартып бериңиз деп. Ал кандай кыласыз байке десем, бул жактагы майларды сордуруп, ичтеги майдын баарын сордуруп жамбаш берип коет экен да. Анан фигураң четкий болуп калат экен да. Анан бирок 40 күндөйбү жатат экенсиң. Өзүңдү өзүң карай албайт экенсиң, сиделка керек экен. Не азап антип. Зачем? Кудай берген сулуу ушу да. Чындыкты айтып коюш керек да, айрым көрүүчүлөр, мындай блогерлердин баары, таанымалдардын баары эле супсулуу болуп көрүнүп атат. Тиги декретте отурат, бир аз толуп алган, анан комплекс пайда болуп, стресс, депрессия болушу мүмкүн. Ошондуктан көрүп аткан нерсенин баары эле чындык эмес. Ооба. Айым айтып аткандай, ар кандай ушундай услугалар менен супсулуу болуп алышат турбайбы? Ооба. Негизи эле мени көргөндө камера мени аябай жаман көрөт да. Кээ бир адамды камера жакшы көрөт, кээ бирөө жаман көрөт го. Мен камерадан өтө чоң, аябай толук көрүнөт экенмин да. Жашоодо жолугуп калганда баары эле сен апарык турбайсың, боюң узун турбай. Мен ушу бир бою Кудай койгон толук кыз деп ойлошот да көбүнчөлөрчү. Анан полный роста тартпай турбайсың, көбүнчө мындай эле чыгат. Мындай эле тартып, анан камераны мындай коюп, анан семиз көрүнөм да атайын кээдечи. Анан ошентип ойлой беришет. Сулуулук бул эме да, жана комплексовать этпеш керек негизичи. Сулуулук бул жан дүйнөңдүн сулуулугу деп эсептейм мен. Колуңан келсе, акчаң болсо, сиз айткандай азыр любой жакка барып услугага төлөп койсоң супсулуу кылып коюшат. И көбүнчө блогерлер ошентип калп айтышат. Канчалаган фильтр коюлат бетке, канчалаган макияж жасалат. Чын эле тиякта декретте отурган бир эжеке көрүп алып өзүн ничтожество сезип баштайт, мисалы үчүнчү. Так что бул блогерский жашоо, бул деле бир кичине мындай преувеличиваешь какие-то свои достижения, внешность. Эми мырзалар тууралуу кайра кайтып келели. Чындыгында күйөө издейм деп чыга бересиң го, ошол канчалык чындык же тамаша элеби? Бул чын айтканда, эгер мен чын эле күйөө издеген болсом, мен эч качан тартпайт болчумун. Анткени любой нормальный, не то что нормальный, биздин коомдо мындай нерсеге өтө терс карашат. Мисалы үчүн мен күйөөгө чын эле бир кыргыз жакшынакай бир мырзага тийип алсам, ай сен баягы эр издеп жүргөн кызды алдыңбы? Эрсиреп жүрчү эле го тияка барып, фион алып жүрбөдү эле, ошону алдыңбы деп аны мисалы үчүн басымдалашат да. Мен ушуну уже наперед билгем, ошон үчүн мен күйөөгө тийгенге умтулбайм. Маңдайыма кандай жазылган болсо ошондой болот. Бул жашоодо мен ойлобойм да, мени күйөө келип мен бактылуу болом депчи. Бактылуу кылыш бул менин өзүмдүн колумда. Эми азыр вообще эле хейт болуп кетпесе болду. Жакшы бир түшүнүктүү бир современный взгляд менен караган эле мырза мени түшүнүп эле сүйүп калбаса, а так көбүнчө биздин мырзалардын 70-80% мени түшүнбөйт. Кыргыз эркектер. Мен бирок бала кезим мен итальянецке тием деп мечтать этчимин, билбейм, кичегенде ушу бир итальянец актер бар болчу, мурдум моундай кырдачы. Мен итальянецке тием дечимин. Балким, ким билет, ошо бала кезимдеги бир мечтам Кудайдын кулагында болуп, бир башка улутка тийип кетишим мүмкүн. Демек мындай бир гана кыргыз болсун деген чектөө жок экен да? Жок, менде андай чектөө жок. Кыргыз мырза айтып атпайм, жакшынакай мындай современный взгляд менен, элдин мнениясы менен жашабаган, бир туугандардын мнениясы менен жашабаган мырза болсо, мен тием андай мырзага, турмушка чыгам. Бизде бирок андайлар аз да, ачыгын айтканда. Демек орус болсун, итальянец болсун, француз кыргыз болсун, казак болобу, кыргыз болобу, итальянецпи, ким айырмасы жок. Главное боорукер, адам болсо болот. Буга чейин мындай жүрөгүңдү багындырган мырзалар жолуга элекпи? Эми мындай болгон, бир мындай студенттик кезде бир жигитим бар болчу. Ошол жигитимди аябай эметем. Ошол экөөбүздүн отношениябыз сон болгон да. Бири-бирибиздин колубузду кармагандан уялмын. Даже бирибиздин көзүбүзгө карагандан уялып, ушундай сүйүү болгон экен да. Азыр ойлоп көрсөм аябай сүйүп турмун. Ошол балага ыры чыгаргам. Андан кийин да бир мырза менен сүйлөшкөнгө аракет кылдым, бирок тилекке каршы ал мырзанын өмүрү кыска болуп калды.
андан кийин жок. А жанакы көзүн тике карай албаган мырза менен эмне үчүн мамиле тутанып кеткен жок? Эми анда биз 17 жаштамын, жаңы колледжге тапшырган кез, анан группада эң сулуу бала ошолчу да, чачтары тармал, улан привет деп кой. Чачтары тармал, жашынакай бала болчу, анан мага сразу жакты, еще мындай бир аз орусчалышыраак бала болчу да. Анан ал да мени жактырчу экен. Анан экөөбүз тиги мен сабакка келем, эми аудиторияны ачам, улан жок болсо мен кетип калам үйгөчү. Анан если улан сабакта отурсам да отуруп окуйм да, ушундай болчу. Кийин экөөбүз бир гулять этип көрөлү деп, эми эле өзүнчө жанагы шпиондордой бир преступление кылып аткансыз экөөбүз ошо колледжден баштап ушу площадька чейин кол кармашып калчылдап кармашып алып келатабыз, ошо гулять эткенибиз эсимде калыптыр да. Бирок эмнеге дальше болуп кеткен жок анткени эми бул балалык сезим экен, бул бат эле өчтү. Ушу бир экинчи курста эле ага башка кыз жакты, мага башка мырза жагып калды, ошентип эле сүйлөшпөй калганбыз. Эжелерге да кайрыла бересиң го, эжелер, апалар, уулуңар болсо мага жибергиле, өзүм эле багып алам, жашата алам дечи. Чындыгында бир мырзаны сүйүп калып, анан эч нерсеси жок болсо, чогуу алып келип үйүңө жашатып алат белең, кандай болот ал жагы? Эгер мен андан айта берип кечке ошол нерсе орундалып калбайбы дегеним. Эгер мен анын, например, старательностун, алдыга умтулганын байкасам, почему бы и нет? Түшүнүктүү жар болгонго мен даярмын да, ачыгын айтканда мен эч качан мындай финансовом плане кээ кыздар бар го, там жигиттерине дары алдырып, там даже окуусун контрагын төлөтүп, iPhone алдырган кыздар бар го. Мен анчалык наглый эмесмин. Колунда жок мырза болсо, бирок чындыгында боорукер, анан мындай алдыга прям умтулган, ушундой адамдын эмесинен эле байкалат го. Могу бирдекеге жетет деп мындай көзүм жетсе, почему бы и нет? Первые 2 года багып турам дейм да. Айым мындай болуп атпайбы багым? Самостоятельный айымдарга, аял затына эркектер даап бара албайт да, мындай духу жетпейт, мындайча айтканда. Ошондой окшойт. Ушундай болуп аткан жокпу азыр? Балким ошондой болуп жатат. Бирок мага көп жазышат да мырзаларчы, аябай көп жазат, беспонтовый эле жазып беришет. Анан бир мырза жазды, аябай эме серьезный намерение менен бир эле адам жазды мага за все время. Мен ал кантип билдиң телефон ар жагында отуруп алып серьезно жазып аткан? Анткени анын ал мага көп жазып жүрчү экен. Он добивался моего внимания. Анан бир күнү эле случайно ачсам, аябай жазып, четко жазыптыр да. Мен азыр ошо Европада турам, көп жылдан бери Европада жашайм. Ушу жашы 35ке келип калган го дейм. Үйлөнө элекмин. Сен мага ушундай взглядтарың, сен тамашаларың жагат, юморың жагат. Эгер сен макул болсоң, мен сен үчүн билет алып учуп келейин, мен менен бир таанышып свиданияга барып кел деп аябай жазды да. Тиги профилине кирсем, мен чынын айтканда ага да бекер үмүт бергим келген жок. Ал мен аны чакырып алып свиданияга барып, зачем анын убактын коротуп, менин укусумда эмес экен да, чынын айткандачы. Сенин табитиң кандай? Менин табитим деген бою кичине менден бир аз узунураак, мындай акчумал, ушундай мырзалар жагат да. Тиги мырзанын бою менден кичиирээк экен. Бирок жакшы адам экени мага жазгандан эле байкалды да. Жанагы жакшы көргөн мырзаңа ыр чыгарган турбайсыңбы? Ал биринчи ырың болду беле же канчанчы ырың? Ошол ырчылык тууралуу айталычы. Ага чейин көп эле ырлар жазгам мен, анан ал просто мага мени сүйсөң анда мага да ыр жаз дегенден жазгам да. Туулган күнү болчу да, туулган күнүнө подарка кылып. Ага чейин көп эле мындай ырларды жазып жүрчүмүн. Ырчылыкка негизи серьезно ушу блогерстводон кийин келип баштадым да. Бирок мындай ырларды жазып, мурун эсиңиздеби, Намба деген эме сайт бар болчу. Ошака киргизе берчүмүн ырларым, азыр деле бар болуш керек. Бирок азыр серьезный ырларым ошо биз жолуктук передачасына катышкандан баштап чыга баштады. Адам мындай ой максат менен жашайт да, тилектер менен. Анан ошол сөзүбүздүн аягында кандай ой максаттар бар? Эми ой максат көп эле. Бирок алгачкы максаттарым бул ата энемди ушу жер кыдыргыткым келе берет да. Саякаттаткым келе берет, анткени алар жашоосунун жарымын почти жашашты да, эмичи полвека прожили. Азыр ушу жер көрсөтүп, алар ушинтип жер көрүп эле жүргөндөрүн эле эмете берем да. Ой максатта ошо турмушка чыгыш керек.
эми жалгыз мага жашаган комфортно деп жүрө берген болбойт элем. Анткени жана аял кишиде материнский инстинкт деген болот турбайбы көрсө. Мага мурун, например, чужой ребеноктор жакчу эмес. Азыр мисалы үчүн жана эле сиздин кызыңызды көрүп там кызым болсо деп уже ушундай көз караш менен эметип баштадым да, мамочкаларды көрүп суктанып, там умиление башталды. Мурун, например, только животныйларга умиление болчу, мен кичи сонмуш экен деп. Азыр кичинекей баланы көрсөм прям кучактай өпкүм келип, анан ойлоп койдум, уже походу башталды меники депчи, уже хочется материнство, ошо эне болгум келет, кыргыз элимди ар кандай тамашалар менен күлдүрүп эле жүрөргүм келет, киного тартылып көргүм келет. Көп эми айтып отурсак өтө көп. Ошол адам кайсыл учурда даяр болгондо гана ошол нерсе адамга ылайыктуу нерселерди берет экен. Мисалы үчүн айрым түгөйлөр үйлөнүп, бирок көп жыл балалуу болбой жүрөт да, анан мындай балалуу болсок болот эле деп айтышат, бирок бул жагынан чын жүрөктөн даяр болбосо берилбейт экен деп айтылат экен да. Балким сен да буга чейин турмуш курууга балким даяр эмес болгондурсуң, эми даяр болуп, анан ошо эне болгуң келген сезим келип аткандыр. Буюрса ал күндөрү алдыда деп ойлойм. Киного тартып, сени мындай чындыгында жактырдым да, Инстаграмдан көрүп эле, эч кандай пафос жок, жасалмалуулук жок, элдерге жагынайын, кандай болсо ошондой душтан чыгып деле төшөгүңдү жыйнап атып. Мондай чачым бар менин известныйчы. Көбүнчөлөрү прическа. Чиполлино деп коюшат, ошо прическа жагат мага. Ошо чындыгында ушундай адамдарды өзүм да сыйлайм, жакшы көрөм, эч жасалмасы жок, мындай камерага башкача, бул жака башкача болбойм. Ошол сени кинодон көрөлү, чоң сахналардан көрөлү, келип бергениң үчүн да чоң рахмат. Анан менин каналымды 90 дээрлик 100% айымдар көрөт, келиндер көрөт, жаш кыздар көрөт, энелер көрөт. Кандай каалоо тилек сөздөрүң бар? Кандай каалоо тилек? Урматтуу айымдар, эжекелер, петрушкалар, апалар, бардыңыздар, аман эсен болуңуздар, оорубаңыздар, күчтүү болгула деп айткым келбейт, анткени аял киши биз негизи Алла таалам бизди алсыз кылып жараткандыктан мындай нежная, красивая болуп эле жүрө берели. Менин инстаграмыма да катталып кетиңиздер. Сени да кандай болсоң ошондой кабыл ала турган мырза жакынкы күндө сөзсүз жолугат. Тамашалар менен чындыгында бизди кубандырып жүрө бер. Урматтуу көрүүчүлөр, айымага болгон, менин каналыма болгон каалоо тилектериңиздер болсо, дагы кийинки конок кимди көргүңүздөр келет, ошол тууралуу ой пикирге комментарий кылып калтырып коюңуздар. Анда кийинки берүүгө чейин саламатта туруңуздар дейбиз.